негизи предохранительди өзү жеңил эле, капканы ачайлы да. Мисалы мына бул машина Camry 70. Camry 70те мынакей общий площадканы алсаң, моторду. Общий площадкада мына бул жерде бул жерде бир турат. Эми бул азыр суть мында эмес. Бул жерде эки жерде деген маселе эмес. Негизи предохранитель машинада моторну ачсак эки жерде туруп калышы мүмкүн. Салондо дагы эки жерде туруп калышы мүмкүн. Бирок машинанын канча жеринде турушу ал теорияда толук айтылат. Эми биз предохранитель текшергенде вообще кантип текшеребиз? Кандай кылсак туура текшерилет? Мына биринчи очередте да. Эми бул жерде предохранитель дегенде мынакей карагыла. Мына предохранительдер, ясно уже. Мына чоң предохранительдер. Бирок туугандар, булардан сырткары мындай предохранительдер бар. Мына предохранительди болуп чечкенде боковойунда көрүнөт. Чоң силовой предохранительдер. Ошо предохранительдер бирин таанып алышыбыз керек. Мисалы азыр биз билебиз, что предохранитель точно бардыгы. Бирок мынада предохранитель. Көп адамдар муну тааныбайт. Мисалы үчтөн тургандагы ар бири бирден буюмга жооп берет дагы. Качан кичинекейлер зым ороп салып койсо, ушулар ушу замкание болгондо анан экинчисинен ушу үзүлөт дагы. Анан буну ачып зым орогонго болбойт, ошентип машина страховка алат. Эгерде муну чоңдорду койбой койсо машинага, кичинекейине зым ороп сала турган болсо, толук система күйүп кетет да. Ошон үчүн бир коргонуу кылат, билип билбей зым оросо экинчи коргонуу болот. Bundan кийин уже буга да зым орой турган болсо, уже күйүп кетет да. Ошондуктан чоң кичинекей кылып бөлөт. Андан сырткары, мунулордон сырткары дагы, мунулордон кийин дагы эң базовый, самый важный зым оросо болбой турган атайын предохранитель бар. Боковой азыр көрүнбөйт. Узун болуп турган кара, мерден болту чечип, суруй турган болсо, мерде бир 5-6 предохранитель бар. Ар бири важный моторго, генераторго, айтор самый важный мотордун жүрүшүнө тиешелүү болгон самый важный предохранитель ушул жака коюлат. Бардык эле машинада ушундай чоң предохранительдер бар, маленький предохранительдер бар. Ар бирин текшерип атканда, эгерде туура текшербесеңер, бир эле предохранительдин айынан машинаны бир күндө бир жумалап оңдоп калышыңар мүмкүн. Биринчи эле предохранительди баштаганда, неден баштайсыңар? Предохранительди биринчи баштаганда, салонго коюп туруп, старт-стоп тормоз чекпей басып коёду. Замокту ачасыңар. Замокту ачып туруп, контролька. Контролька. Жакшы массага кымчышыңар керек. Анан краска болуп турган, краскаларда масса жок турган. Себеби краска тогот көрбөйт. Ошон үчүн жакшы массага кымчып, моторго текшерип коебуз. Бул машина гибрид, бул жагында аккумулятор жок, ошон үчүн жакшылап текшерип алабыз. Андан кийин замокту ачкандан кийин мына карагыла. Бир контроль, мисалы бир предохранительге тийгиздик, бир чекеден эми текшерип кетишибиз керек. Эми мунулорду үстүнөн карадык, булар крышкасы ачык эмес. Мындай аркасы ачык да, мерде бир контакт, мерде эки контакт бар. Ошонун бир жагына тийгизгенде массабы, экинчи жакка тийгизгенде масса. Демек бул предохранитель азырча иштей элек. Качан бир кандайдыр бир буюмду жандырганда анан плюс келет. Предохранитель иштеп аткан предохранитель төмөнчө болот. Бир жагына плюс келет, мынакей. Предохранитель деген сөз өзү бир жагына плюс келип, экинчи жагынан нары кайра кетет да. Экинчи жагында плюс барбы, демек ортосу бүтүн. Мына эки жагы кызыл жанып атса, демек предохранитель бүтүн. Эгер бир жагы кызыл, бир жагы жашыл болуп калса, анда ортосу үзүлүп калган болот. Эки жагы тең мындай жашыл жанып аткан болсо, анда бул элементтер азырынча иштей элек. Предохранитель ушундай эле текшерилет. Бирок предохранитель толук текшериш үчүн кичинекейлерди, чоңдорду бардыгын текшериш керек. Андан кийин предохранительдин жаңы машина, эгерде предохранительди суруп туруп, мисалы текшерем деп турду да, айтор бир предохранительди нерден суруп туруп көрөм деди да. Мисалы азыр муну чыгарайлы. Муну чыгарды дагы, ортосун көрөм деди. Мынакей. Ортосун көрөм деди дагы, бирок муну салып атып, башка жакка адашып салып койсо эгерде, анда машинанын именно ушу жооп бергенче иштеп калат. Эми бул жерде азыр негизи бардыгы забит экен. Негизи көп машиналарда үчөө бар, бирөө жок, үчөө бар, экөө жок болуп ушундай болот, запаска месталары менен. Ошондуктан предохранительди суруп текшерген нежелательно, сурубай текшергенге аракет кылыш керек.
Буну мен теория сабагында да более точно түшүндүрүп берем. Ар бир деталь эмнеге жооп берет. Ар бир машинанын атын, маркасын, моделин жазып, предохранителди табып, ошол боюнча четко эме кылса болот да, текшерсе болот. Ошондуктан буну сурбай эле текшерип койсо болот. Именно мына предохранитель мисалы силерге керек болуп, по схема таптыңар, ушуну эле мындай кылып текшерип, анан кийин дагы бир предохранительде бир тонкий нерсе бар. Мисалы мына предохранительди азыр эки жагын тең плюс болгону менен мына предохранитель сурсак, мунун эки ножкасы, мына именно эки ножкасы, нол жерлери нагар басат дагы, темир, эми бул темир да. Убакыт өткөн сайын нагар басат дагы, бул жагынан келген ток экинчи жагынан чыкпай калат да. Азыр мына металл эле мына карасаңар, мына карайып уже баштаган. Эми бул предохранитель арзан буюм болгондуктан мен бул предохранитель негизи өгөө менен тазалап салып койсо болот. Бирок арзан буюм болгондуктан мен совет берет элем. Лучше алмаштырып эле салганга жетпейт. Алмаштырып эле салыш керек. Бир предохранитель орточо 5 жыл жакшы жүрөт. 5 жылдан кийин эгер бир аз мындай моторду жууп, мойка кылып, кичине бул жака суу тийгизген болсо, мунун ичи бир аз тердейт дагы. Ошол тердеген нерсе мунун ичинен чыкпай калып кетет дайымачы. Уже убакыт өткөн сайын бул эле предохранитель эмес, реленин буттары бүт эле мына металлический да. Реленин буту мына темирден, ушулар нагар басат дагы жакшы иштебей баштайт. Ошондуктан моторду дагы жууганды мен совет бербейм эч качан. Моторду мындай туура эме бар, герметичность бар, мотордун иш жерине суу кирбейт, сөз жок. Бирок эмнеге герметичный кылган моторду? Себеби кокустан суу тийсе кирбесин деп. Атайын жууса эмес. Бул мощный нерсе эмес да моторчу. Моторду химия кылса болот, химическая. То есть атайын эмелер бар, пеналар. Мынтип чачып коет дагы бир аз туруп, анан шкалап туруп, анан кийин сыртын тряпка менен куртат. Ошондой жолдору бар. Анан беркиндей торнадо деген химия бар, мынтип айландырып чачып жуйт. Ал, то есть химияны чачат, бирок суу эмес да, ал кайра эле кургап калат. Ошондой жолдор менен химический болсо болот. Ба мойка менен чача турган болсо, хорошо, мотор эчтеке болбойт, сөз жок. Бирок мындай электроника биз именно предохранитель системаны өтө катуу закка жейт. Мына EBU караңыздар. Бул жерде EBU бар. Мисалы мына Camry 70 мына EBUсу мен канча турат примерно билбейм. Бирок прошивкасы 5000, 10000ге чейин чозулат. Мына гибрид системаны өлтүрүп алган болсо, бунун компьютери, бунун батарейкалары бул вообще кымбат турат. Мына ошондой эле ар бир элементтерге суу тийгизбегенге аракет кылыш керек. Анан бул жерде мына предохранитель турат, дагы бир маселе. Бул жерде дагы предохранитель турат. Эми маселе жаралат да. Бул кандай предохранитель? Бул кандай предохранитель? Туугандар, качан машина жаралганда, машинага бул ушул дизайнда 3-4 комплектация менен чыккан. Мисалы мына машина азыр XL, XS билбейм, комплектациясына жараша мына предохранительдер саны ар башка болот. Мисалы мына минималка, либо средний, максималка эмес. Себеби бул жактарда өтө көп жерлери пустой турат. Средний или максималкалардан нолор толуу болот. Дагы башка буюмдар, же болбосо мына Camry 70 дагы бир рестайлинг болуп чыга турган болсо, ошондо бул жерлерге дагы бир кошумча коюлган электрондуу буюмдар могул жака орнотулат да. Атайын запас место коюлат. Анан кийин көбүнчө өтө важный нерселерди бөлөт. Мисалы да Mercedes'те мындай нерсе бар. Бул жерге атайын там майдачта предохранительдерин коёт именно. Анан бул жерге, бул жеринде дагы бир предохранитель бар. Ачсаң, именно EBUга жооп берген, комфорт блокко жооп берген, стартерга жооп берген отдельно бөлүп койгон. Себеби бир лампочкасын кылам деп атып, бул жактан машинанын EBUсунун предохранителин чыгарып жүрбесин деген ойда өтө важный элементтерди бөлүп коет. Именно двигательге тиешелүү, именно гибридке тиешелүү, именно коробкага тиешелүү, именно охлаждение система өтө важный элементтердикин бөлүп коет. Себеби усталар, ар түрдүү усталар бар, мисалы научок усталар бар, күчтүү усталар бар. Научок усталар мындай билип билбей эле жулуп текшерип көрө берет да. Анан кокустан адашып жанынан чыгарып башка жака сайып койсо, уже ошо система, допустим, вентилятор иштебей калды дейlik, ээси билбейт, айдап бара берет, мотору кызыйт, карабай калса балким мотору кармап калышы мүмкүн. Ошондуктан важный элементтерди атайын бир аз четке коет дагы.
Анан аксессуар, моторный отсектеги аксессуар, допустим, эмнелерде эмнелер бар? Сигнал, ближний фара, дальний фара, вентилятор, моторный отсекте эмне бар болсо, ошонун баары эмнеге жайгашкан. Салонда ham предохранитель бар. Салондо предохранительде эмне бар десе, ал жакта салондо эмне бар? Кондер, печка, там айнектер, центральный замок, полный ошо салонго тиешет, салонго коюлат. Ошентип, предохранительдер ошентип места-местага бөлөт. Бирок муну кантип ар бир предохранителдин линиясын табабыз, теорияда толук түшүндүрүп берем. Негизи текшергенде башкача жолу жок, түшүндүк, жакшылап. Бир жагын текшергенде плюс жанды, экинчи жагында тоже плюс жаныш керек. Эгерде минус жандыбы, экинчи жагда минус болсо, демек мына бүтүн. Бирок муну сораш шарт эмес. Сиз фараны кылып атасызбы? Фараны жандырып алып туруп, анан текшересиз. Сиз дагы ушундай бир фараны мисалы жандырмайынча машина оталда фара жанбай турабы? Ошо именно качан жандырып, анан иштей турган элементтердин баардыгын жандырып алып туруп, анан кийин текшерели. Түшүнүктүүбү? Мына практика предохранительде көп деле нерсе жок. Калганы теорияда толугураак кылып түшүндүрүп берем.